Кыз кайсы айда төрөлсө, мүнөзү дагы ошондой болот. Кантип экени белгисиз, бирок бир айда төрөлгөн айымдардын мүнөзү окшош болот. Биз төрөлгөн айы бир болгон кыздардын эмне окшоштугу бар экенин изилдеп көрдүк. Жыйынтыгы төмөндө. Январда төрөлгөн кыздар өзгөчө дымактуу, бой көтөргөн болушат. Бирок ошол эле учурда оор басырыктуу, кээде эски көз караштардын жактоочусу болушат. Алар өзгөчө сынчы болушу мүмкүн. Ошентсе да өз сезимдери тууралуу айта беришпейт. Алар жанына интеллектуалдык деңгээли бирдей жана окшош көз караштагы адамдарды гана жакындатышат. Февралда төрөлгөн айымдар романтикалык натуралар болушат. Аларга кайрылган адамда чыдамкайлык мүнөз болуш керек. Маанайы бат-бат алмашып тургандыктан аларды көп адам түшүнө бербейт. Алар табияттан абстрактуу ойлонуу ыкмасына ээ. Башкысы эгер аларга чыккынчылык кылсаң экинчи көрбөйсүн. Мартта төрөлгөндөр оңой менен бирөөнү сүйбөгөн, ишенимдүү жана берилген натуралар. Сен аны таарынтып алганча татынакай жана сүйкүмдүү болушат. Баары бир мартта төрөлгөн адамдын жанында жашаш өзгөчө бакыт. Апрелде адам менен бат тил табышкан дипломат айымдар төрөлөт, бирок алар ушунчалык кызганчаак болушат. Ошондуктан эгер алардын ишениминен чыксаң, өзүң эле тынч кетип калганың жакшы. Ошол эле кезде апрелде төрөлгөн айым сени жер жүзүндөгү эң бактылуу адамга айлантышы мүмкүн. Алар ишенимин актай алган адамга гана ачылышат. Май принциптер менен жашаган айымдардын айы. Алар өтө жагымдуу болушат. Бирок көбүнүн мүнөзү оор болот. Ошондуктан майда төрөлгөн айымды сүйүп калган жигитти оорчулуктар күтөт. Эгер майдык айым менен качандыр бир кезде мамиле курган болсоң, аны эч качан унутпайсың. Эч качан. Июнь. Ынтызар, мамилечил жана чыгармачыл. Бул үч мүнөз июнда төрөлгөндөргө таандык. Эң башкы көйгөй, алар биринчи айтышат, анан ойлонушат. Бирок алар чындыкты артынан эмес, бетине айтышат. Эркектер алардын кичинекей колунда оюнчук болуп калыштан абайлаш керек. Июль. Жайдын чок ортосунда төрөлгөн айымдар чынчыл, сулуу, табышмактуу жана абдан акылдуу болушат. Алар конфликтти жактырышпайт жана баары менен чынчыл мамиледе болушат. Аларды бир жолу алдасаң жоготтуң дей бер, унутпа. Августта төрөлгөндөр эгоизм менен боорукерликти айкалыштырышат. Аны менен урушуп кереги жок. Качандыр бир кезде баары бир жеңет. Августтун айымдары өзгөчө шайыр келишет, бирок аны тамашаласаң көтөрө албайт. Эгер мындай каталык кетирсең, жооп кайдан келгенин билбей каласың. Алар көңүл ордонунда болгонду жактырышат, бирок эркектин жетишсиздиги менен эч качан жапа чекпейт. Алардын жанында эркектер башын жоготуп коюшу мүмкүн. Сентябрь. Бул ай тартиптүү, ыймандуу жана боорукер айымдардын айы. Эч качан чыккынчыларды кечирбейт. Эгер аны капа кылсаң, өч алуудан кайтпайт. Алар узун убакыттагы мамилени тандашат, бир күндүктү эч качан. Ошондой эле алардын эркекке болгон суроо талабы эң жогору. Татыктуулар гана калат дегендей. Октябрь кыздары мүнөзү күчтүү жана акылдуу келишет, бирок публикага жабык болушат. Жан дүйнөсүнүн баарын эле ача бербейт. Ал жагын булгап алуудан коркот. Октябрда төрөлгөн айымдарды башка айымдар ичкүйдүүлүк кылып жактырышпайт. Ноябрь. Бул айымдар баарынан бир кадам алдыда жүрүшөт жана калкты оңой эле билип коюшат. Алар менен ойного, бул от менен ойногонго барабар. Бул кыздар жөнүндө эң башкы билип алчу нерсе. Эгер чындыкты уккуң келбесе, алардын оюн эч качан сурага. Декабрда чыдамсыз, бирок ийгиликтүү айымдар төрөлүшөт. Алар суудан кантип кургак чыгышты билишет, көңүлдү кантип көтөрүштү билишет жана жүрөгү дайым башкаларга ачык. Турмуш аларды ар кандай калчайт, бирок колдоочусу бардай дайыма жеңип чыгат.